Бай кафе, барлашу ордусу. Салам достор, бүгүн болсо биз автошоудобуз, башкача айтканда авто көргөзмөдөбүз. 2019 жылдын эсебинен өткөрүлүп аткан Чикагодогу автошоунун бүгүн биринчи күнү. Бул болсо Lexus GX 460 2019 жылкы чыгарылган варианты. Баштапкы баасысы $52,000 башталат экен, мага жакты. Ал эми сиз болсо, урматтуу менин көрүүчүм, менин каналыма катталыңыз, Чикагодогу бардык маалыматтардан кабардар болуп туруңуз. Жана ошондой эле бүгүн дагы ушул автошоудо кандай автоунаалар коюлду, баарын алдыда чогуу көрөбүз. Достор, азыр менин аркамда болсо Range Rover автоунаасынын көргөзмөсү. Бул жакта Range Rover башкалардан айырмаланып, атайын мындай автоунааны кирип айдап көрүп, бир гана олтуруп, эки жагын текшерип эмес, кирип айдап көрүп, анан атайын бир дөңчөлөрдөн дагы түшкөнгө шарттар түзүлүптүр. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жакта бир аябагандай бийик жерден түшүп, ошол жерден адамдарга көргөзүп атат өздөрүнүн шоусун. Азыр алдыда мен дагы ошол жерден айдап түшүүнү ойлонуп атам. Айдап түшсөм окшойт. Айдап көрөйүн десем, бул жакта мынакей ушул адамдардын бардыгы Range Rover автоунаасын айдап көрүү үчүн кезекте турган адамдар. Анда кезекти күтүүгө убакытыбызды текке кетирген болобуз. Демек, бүгүн болбосо биз башка учурда сөз түрдө айдап ошондой дөңчөдөн түшөбүз деген ойдомун. Немесе кеттик, кийинки автоунааны көрөбүз. Ушул автоунаа $130,000 экен эке. $130,000 мына ушундай автоунаа мингиңиз келеби? Анда сатып алыңыз. Sorry. Бул болсо мынакей $149,000 экен мынакей. $149,000 AQSh доллары. Мына бул автоунаанын мага түсү жакты мынакей. Бул канча бассы экенин азыр көрөбүз. Ladies and gentlemen, please welcome the all-new Alfa Romeo Stelvio, the SUV that will be $73,000 eкен. SUV, the true Alfa Romeo performance. $73,700 eкен. Iconic training.
улантабыз. Мына автоунаалар менин көзүмө уруп атат. Суперкар $94,000, $94,900, $95,000 eкен. Эгерде сизден $362,000 AQSh акчаңыз болсо, мында автоунаа сатып алсаңыз болот. $362,000 AQSh eкен. Эгерде сизден $3,482,000 AQSh болсо, мындай автоны алсаңыз болот. Bugatti. Мүмкүн эмес. Бул деген мүмкүн эмес. Мүмкүн сиз ошондой акчаңыз болсо, мүмкүн ушундай автоуна минетирсиз, бирок эмнеге мынчалык билбейм. Кара, бирок сонун экен. Көрүнүш эле башкача сонун. Мына ушул катардагы автоуналардын бардыгы негизи аябагандай кымбат экен. Эң кымбаты ушул экен, ошондуктан ушул чөйрөдө адамдар аябагандай чогулуп, аншлаг болоттур деп түшүнсө болот. Мынакей $3,482,000 AQSh Bugatti. Опа! Жалаң кызар айдап атат го. Эң кызыгы бардыгын кызар айдап атышат. Кафе Бай. Место для беседы. Чынын айтсам, биринчи жолу автошоудамын. Мындайча айтканда, мага айырмасы жок. Автоунаа жүрсө болду, бузулбаса болду. Бирок мындай маркасы, мындай эмне, аны мен билбейм. Биз мүмкүн сыртындагы цветтерине, түстөрүнү биз үчүн дагы мүмкүн айрым дизайндары башкача болушу мүмкүн. Бул жерде аябагандай азыр адам көп. Атайын билет менен сатып алып киресиң бул жака. Мынакей. Кайрадан кыргыз эжелерге туш келип калдык эже. Кандайсыздар, кайсыл машинаны алайын деп атасыздар? Кайсыл жакты сизге? Достор, автошоу уланууда. Аябагандай автоунаалар көп, чынын айтканда. Азыр болсо мен мына жылдын эң мыкты оор жүк ташуучу унаасынын жанында турам, Ram деп. Мындайча айтканда эң оор жүк ташуучу, мындайча эксперименттен өткөн эң күчтүү пикап деп эсептелинет экен. Эртең мененки саат 10-дон баштап кечки 10го чейин, эгерде кимде ким Чикагодо
автошоуга келгиси келсе, бул менимче 19 февралга чейин улантылат. Демек, келип сиз дагы өзүңүздүн каалаган автоунааңызды минип, текшерип, сынап, мүмкүн сүрөткө түшүп кетсеңиз болот. Эмесе биз кийинки автоунаага барабыз. Менин оюмча Кадиллакка барат болушубуз керек. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Бутум ооруп, акырында олтурдум бир жерге. Бирок олтурганда дагы кандай орун таап олтурдум дебейсиздерби? Мынакей Toyota үлгүсүндөгү автоунаанымда. Логотиптин астына сиздерге тартканча 1 мүнөт эс алып алайын. Немесе кеттик достор, Toyota үлгүсүндөгү автоунааларды көрүп чыгалы. Чикагодо болсоңуз келиңиз, ал эми Чикагодо эмес болсоңуз, менин YouTube каналымдан өзүңүз олтуруп, текшерип көргөндөгүдөй таасирде болосуз деген ойдом. Here you back in. And as I said, that's standard on every single model. Remember these, I may ask questions later and you may get prizes for correct answers. So Prius, this is out now. They should be trickling into dealerships this month even, the 2019 Prius. And they started about 26,300. If you like the XLE all-wheel drive version, it's going to clock in right around 28,800. Fantastic price, fantastic car, as we said. Бай кафе, баарлашуу ордусу. Мынакей Porsche үлгүсүндөгү автоуна, кызыл түс. Аябагандай татынакай экен. Кимге кызыл түстөгү автоуналар жагат? Мисалы, мен аял киши болсом дагы, мага кызыл түстөгү автоуналар анча билбейм, мен ар дайым кыялданчумун. Кыз кийин автоуна алганда кызыл түстү албайм деп ойлочумун да. Көп адамдар болгонун жакшы көрөт элем. Адамдар көп болсо деп мындай каалайт элем. Бүгүн адам аябагандай көп, жада калса мен жолдошумду таппай калдым азыр. Азыр эми аны табыш керек. Телефонумдагы анда болчу. Мен болсом мындай автоуналарды көрүп, жыргап, камерамы көз, мынакей, караңыздарчы.
Кандай сонун кадрларды алып атам сиздер үчүн. Сонун түскөн. Бирок ичине олтуруп көргөнгө болбойт окшойт, башка автоунаалардагыдай. Мынакей. О, классно. Автоунага бул кыз дагы жарашып калды окшойт, сонун болуп. Мынакей менин камераларым дагы аябагандай ушундай жаңы автоунааларды көрүп, тимеле подсъемка алып жыргап сүйүнүп атат.